Бүгүн 9-сентябрь күнү Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине Корея Республикасынан чоң делегация келди. Делегацияны Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева жылуу тосуп алды. Бүгүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Корея Республикасынын Кёнгсан-Букто провинциясынын губернатору Ли Чоль губернатор мырза келип, өзүнүн баягы жалгыз өзү эле эмес, ушул провинцияга тиешелүү 9 жогорку окуу жайынын ректорлору жана эл аралык байланыш боюнча бөлүм башчылары менен келди. Бул жерде бизде ушул өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр ушул аянтчадан Корея Республикасынан келген 9 жогорку окуу жай өзүнүн маалыматын толук биздин эле университетке эмес, андан башка ушул региондогу университеттер менен дагы бөлүшкөнгө жетишишти. Мен ойлойм, биздин ушул мамлекеттеги региондогу бардык университеттер катышты. Алар дагы ушул Корея Республикасындагы жогорку окуу жайлар менен кайсы багытта кызматташтык кылуусу менен мындай кенен бир мүмкүнчүлүк түзүлдү да, алар өздөрүнүн кайсыл адистиктер боюнча кызматташса болот, академиялык мобилдүүлүк кандай кылып ишке ашырышат, жана башка бир эл аралык илимий практикалык конференцияларды дагы өткөзүү боюнча макулдашылып жетишилди деп эсептейм. Биздин бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Докторгүл Шаршеевна өзү ушул аянтчаны түзүп берген. Биз дагы ага мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен ыраазычылыгымды билдирем. Анткени эки мамлекеттеги жогорку окуу жайлар ортосундагы кызматташтык эле эмес, достукту дагы ишке ашыруу бүгүн ойлойм дагы кененирээк натыйжа берди деген ишеничтемин. Ал эми биздин университетте корей тили бир 30 жылга жакын адистик жана ошондой эле экинчи чет тил катары окутулуп келет. Жылдан жылга корей тилин үйрөнөм деген студенттердин саны көбөйүүдө. Биз булга чейин корей тили кафедранын деңгээлинде болсо, бир жылдан бери алар корей филологиясы бөлүмү болуп бөлүнгөн. Быйыл колледжге дагы корей тилин боюнча адистикке лицензия алдык. Бул жакта дагы ушул корей тилин үйрөнөм деп келген студенттердин саны быйыл жылдага караганда дагы көбөйдү. Бул эмнени айтат? Бул демек, бул корей тилине болгон бир эле тил эмес, маданиятына болгон кызыгууну арттырып атат деген ойдомун. Ректор жана делегация мүчөлөрү үчүн атайын уюштурулган кабыл алуу салтанаты эки өлкөнүн билим берүү чөйрөсүндөгү достук жана кызматташтык мамилелерин өркүндөтүүгө арналган маанилүү кадамдардын башаты болду. Делегациянын курамында Кёнгсан-Букто провинциясынын губернатору Ли Чоль Кореянын белгилүү университеттеринин жетекчилери, Сёкён Килбо Корея билим берүү борборунун директору, YTN телеканалы жана Mail гезитинин кабарчылары бар. 손종규 주식회사 이화 SRC 대표님입니다. Акыркы убакытта ушул Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы кызматташтык аябай мындай өнүгүп көбөйүп жатат. Анан ушул кызматташтыктын бирине ушул бүгүнкү иш-чара дагы кирип калат да. Бүгүн Кёнгсан-Букто, бул Кореядагы эң чоң провинциянын бири. Кёнгсан-Букто провинциясынын губернатору Кыргызстанга келип жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сунбек Жапаров менен дагы жолугушуу болуп өттү. Бул жолугушууда ошо ар кайсы багыттагы кызматташтык талкууланды. Мисалы Арабаев университетинде бир чоң жакшы бир иш-чара өттү. Бул иш-чарада Кёнгсан-Буктодон келген университеттин өкүлдөрү биздин студенттерге 8 студентке ушундай бир квота берди. Бул квотанын негизинде биздин студенттерибиз 6 айга барып, ошо мындай тил үйрөнүү курстарга катышып келишет. Иш-чаранын жүрүшүндө Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Корея Республикасы менен Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын эл аралык байланыштар боюнча бөлүм башчыларынын кеңешмеси өттү. Кеңешменин максаты билим берүү жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү, жаңы долбоорлорду ишке ашыруу жана тажрыйба алмашууну өркүндөтүү болуп саналат. Кеңешмеге Кусейин Карасаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик педагогикалык университети, Баткен мамлекеттик университети, Касым Тынысанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университети, Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети жана Талас мамлекеттик университетинин ректорлору катышты.
Кеңешмеде эки тараптуу кызматташууну өркүндөтүү үчүн сунуштар каралып, билим берүү тармагындагы жаңы долбоорлорду ишке ашыруу, студенттер жана окутуучуларды алмашуу программалары талкууланды. Бул кеңешме Түштүк Корея жана Кыргызстан университеттеринин ортосундагы академиялык кызматташтыкты бекемдөөгө жана келечектеги долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түздү. Иш-чаранын кийинки бөлүгүндө Ишен Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык билим берүү жана маданий алмашуу жарманкеси уюштурулду. Иш-чарага Ишен Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Догдуркул Кендирбаева, Чүй облусунун губернатору Канат Жумагазиев катышты. Жарманке чет өлкөдө билим алууга кызыккан студенттерге арналып, Түштүк Кореядагы окуу мүмкүнчүлүктөрү, стипендиялар жана жашоо шарттары тууралуу кеңири маалымат берилди. Иш-чаранын өзгөчөлүгү Кёңсанбукто провинциясынын губернатору Ли Чоль У кыргызстандык студенттерге лекция окуп, Кёңсанбукто провинциясында чет элдик студенттер үчүн сунушталган окуу программалары тууралуу маалымат берди. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы билим берүү жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган келишимге кол коюу аземи өттү. Мен бүгүн маанилүү иш-чарага катышканыма кубанычтамын. Бул жолугушуулар жана мындан аркы өз ара аракеттер биздин эл аралык байланыштарды чындайт деп ишенем. Корея Республикасынын президенти учурда Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн президенттери менен эки тараптуу тыгыз кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кёңсанбукто провинциясы Корея Республикасындагы эң маанилүү провинциялардын бири жана өлкөнүн экономикасында негизги ролду ойнойт. Учурда Корея Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда көптөгөн кызыктуу долбоорлор жана келишимдер түзүлдү. Сиздердин студенттердин корей тилин үйрөнүү жана корей маданиятын көбүрөөк билгиси келгени бизди кубандырат. Бул Кореяны ар кайсы өлкөлөргө ачуу жана билим берүү квоталарын берүү үчүн жакшы себеп. Кёңсанбукто провинциясында биз мүмкүн болушунча көбүрөөк чет элдик студенттерге бизден билим алышын камсыз кылууну каалайбыз. Корей тили жана кыргыз тили көп окшоштуктарга ээ. Кыргызстандан келген студенттерге корей тилин үйрөнүп, өздөштүрүү оңой жана бизге да ыңгайлуу болот деп ойлойм. Бул биздин өлкөбүздүн ортосунда жакшы тыгыз байланыштарга жана кызматташтыкка өбөлгө түзөт. 오도록 하는데 도움이 되도록 하겠습니다. Жарманкенин жүрүшүндө катышуучулар билим алуу мүмкүнчүлүктөрү, шарттары жана стипендиялар тууралуу кеңири маалымат алышып, студенттер үчүн оюн зоок программалары уюштурулду. Иш-чаранын жыйынтыгында коноктор жана студенттер жалпы сүрөткө түшүп, Кёңсанбукто провинциясынын губернатору Ли Чоль У Ишен Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине дрондорду белекке тапшырды. Корея Республикасынын Кёнун университети тарабынан экинчи дрон тренинги өтүп, университеттин окутуучуларына жана студенттерине заманбап технологияларды жана дрондорду колдонуу боюнча маалымат берилди. Иш-чарага университеттин жетекчилиги да катышып, мындай тренингтердин билим берүүдөгү мааниси жана окутуучулардын квалификациясын жогорулатуудагы ролу чоң экенин белгилешти. Бул иш-чара Түштүк Корея жана Кыргызстан ортосундагы билим берүү жаатындагы байланышты чыңдап, кыргызстандык студенттерге чет өлкөдө билим алуусуна жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Корея делегациясынын келип кетиши билим берүү тармагындагы кызматташтыкты өркүндөтүүгө зор салым кошуп, кыргызстандык студенттерге эл аралык билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө чоң өбөлгө түздү.